Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде аш болсун программасынын майрамдык чыгарылышы жалпы кыргызстандыктардын мамлекеттик тил күнү менен куттуктаймын. Тил күнүбүз кут болсун, ал эмесе аш болсундун майрамдык чыгарылышын баштайбыз. Ура! Открылся целый город развлечений Фан-Сити! Да, безграничные развлечения для всех возрастов теперь в Бишкек-парке. Собирай билетики с игровых автоматов, пополняй свою карту и получай щедрые подарки и бонусы. Больше развлечений, больше бонусов, больше подарков. Фан-Сити. Все для развлечения. Развлечения для всех. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде дагы өзгөчө коногубуз бар. Алыскы Пакистан Республикасынын Равалпинди шаарынан келген коногубуз Сабаков Зафарды тазалабыз. Good evening, Mr. Zafar. Welcome to TV show Ash Bolsun. Thank you very much. Thank you for inviting me to your program. Зафар, анда бүгүн биз сизге ошо кыргыздардын улуттук курдак деген тамагын жасоону үйрөтөбүз. Негизи Кыргызстанга келгенде курдак жеп көрдүңүзбү? Ооба, бир-эки жолу мен жеп көрдүм. Аябай даамдуу болду. Даамдуу экен. Анда бүгүн сизге андан дагы бир өтө даамдуу курдактын жасоонун жолдорун көрсөтөбүз. Ал үчүн бизге Бишкек парк оюн-зал комплекси Фан-Сити Мамаев Кубанычбек мыкты курдакты жасоонун жолдорун көрсөтөт. Анда Кубанычбек Мамаевди тазалабайбы? Жакшы. Салам алейкум, Кубаныч мырза. Кош келипсиз. Бул биздин пакистандык журналист Зафар. Кыргызстанга атайын өзүнүн жакшы иштерин жасаш үчүн мыкты Кыргызстан жөнүндө маалымат жазыш үчүн атайын биздин өлкөбүзгө келиптир. Ал эми биз бул мистер Зафарга курдак жасаганды үйрөтөйлү, Анда эмесе сиз дагы телекөрүүчүлөр менен учурашып алыңыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге курдак жасаганын жолун көрсөтөбүз. Алыстан келген мейманыбызга курдак жасаганын жолун көрсөтөлү. Кубаныч мырза, бизге курдак жасаш үчүн бул жакта ингредиенттерибиз турат да. Ошо кандай ингредиенттер керек? Бир сиз айтып өтсөңүз, Курдакка кетүүчү продуктылар койдун эти, куйрук, көк пияз, май, туз, кара перец, кызыл перец. Анан жасалгалоого кызыл пияз кетет, черри и көк пияз. Келиңиз анда Куба мырза, биз курдагыбызды баштайлы. Ал үчүн негизи айтып ашканада тазалыктары керектир. Бираз Албетте. Биз өз ашкана кийимдерибизди кийип алайлы. Келиңиз анда буну кийип алалы. Булардан кийип алыңыз. Бизде ашкана. Кийиңиз. Келиңиз Куба мырза, анда биз курдагыбызды баштайлы. Ал үчүн эмнеден башташыбыз керек? Биз сизге кандай кылып жардам берсек болот? Биринчи эттен баштайбыз. Койдун этин. Өзүңүз турайып окшойсуз. Андан кийин куйрукту турайбыз, пиязды турайбыз. Жасалгалоону кийин уже бул курулуп аткан кезде жасалгалоону жасайбыз. Сиз этте турасыз. Куйрукту Зафар мырза турасын, мен пиязды турайм. Пиязды турай бергиле. Пиязды тураганда ортосунан бөлөсүңөр. И мындай полукольца болуп турайсың. Өтө калың эмес, жукарак. Түшүндүм. Сиз Зафар мырзага көрсөтүп бересизби? Кантип турабыз? Сизге көрсөтүп коеюн да. Муну бөлөбүз. Зафар мырза, мына сиз өзү жеп жүргөн курдакты бир гана жебестен эми жазуу жолдорунда үйрөнүп аласыз. Жалпы пакистандыктарга барып кыргыздардын курдагы кандай жасалат деп көрсөтүп бересиз. Ооба, буюрса ошондой кылам. Бизде курдак кыргыздарда эт чоң-чоң туралат. Ушинтип турайт экенсиз анда. Чоң-чоң кылып турайсыз ушундай кылып. Зафар мырза, түшүндүңүзбү? Мындай бөлөсүз, кайта ушундай. Аны чоң-чоң кылып турайсыз. Мен пока турайм. Зафар мырза, айтсаңыз, кыргыз тилин үйрөнүүгө сизге эмне түрткү болду? Эмне себептен кыргыз тилин тандадыңыз? Башка чет өлкө, башка чет тилдерди тандабастан, ушу биздин Кыргызстаныбызга келип кыргыз тилин үйрөнүү сизге эмне түрткү болду? Негизги мен мурда Кыргызстан мамлекетин анча билчү эмесмин. Анан тааныштар аркылуу Кыргызстанда ошондой окусам болот деп уктум. Тааныштар анан мен бияка келип кыргыз тилинде окусам болот экен деп чечтим да. Негизги орус тилинде дагы окусам болмок, бирок кыргыз тилинде биринчи кыргыз тилин мен үйрөнүп алайын деген ниет менен келдим бул жерге. Анткени канча көп адам канча көп тил билсе, ал үчүн ошончо жакшы болот да.
Бул жерде жүрүп мен эки тилди азыр үйрөнүп калып атам да. Мисалы кыргыз тили дагы, анан орус тилин дагы мен үйрөнүп атам. Эки тилди бир учурда үйрөнүп. Бир учурда эки тилди мен билип алдым. Мен Макалаларды кайсы тилде жазып атасыз? Англис тилинде же орус тилинде же бальким кыргыз тилинде? макалаларды бул жерде кыргыз тилинде жазып атам. Ооба, кыргыз тилинде жазып атам. Пакистанга берип турган маалыматтарды англис тилинде жазасыз? Англис тилинде дагы жазам, кыргыз тилинде да жазам. Анан биздин улуттук тилибиз урду тили да. Ошол урду тилинде дагы жаза берем да макалаларды. Мына бул бизде куйрук Куба мырза. Карап көрсөңүз куйрукту туралы Туура эле тууралуу да. Эми мунун дагы бир бөлөсү. Бардыгы бир размерде болуш керек. бардыгы бир чарчы, бир көлөмдө болуш керек. Бир көлөмдө. Сиздерде улуттук тамактар барбы? Сиздердин улуттук тамактар жөнүндө айтып эмес, биздин телекөрүүчүлөргө да кызык болуш керек да. Пакистандыктардын улуттук тамагы. Мисалы кыргыздардын улуттук тамагы бул бизде 5 бармак да. Сиздерде улуттук тамак кандай болот? Бизде улуттук тамактар ал биринчиден нихари деген тамак бар, нихари. Ал кичине жасаганына кичине көбүрөөк убакыт кетет. Мисалы кээ бир адамдар алар кечки саат 11-12-де баштаса, анан эртең мененки саат 6-га чейин ал бышылат да. Ошондо бир тамак жасаш үчүн 10 сааттай 10 саат же 6-8 саат. Анан бул тамак негизги эртең менен тамак катары ичилет. Анткени элдер эртең менен ошону жешет. Андан кийин экинчи бизде тамак ал биряни деген плов катары да. Бирок ал ичинде атайын даярдалган перестер кошулат. Ал биряни деп эсептелинет да. Бирок ал гүрүч менен жасалат да. Экинчиден бизде Кыргызстанда болсо адамдар эт менен жасалган тамактарды кызыгышса, биз болсо Пакистанда көп жашылчаларды көп ичебиз. Жашылчаларды. Жашылчалар болгондо кадимгидей биздин пияздар, кайпырлер, аралаштыруу тамактар жасайт эмеспи? Ооба, ошондой. Мындай кыргыз ашканасынан кайсы тамактарды көбүнчө жакшы көрүп калдыңыз? Кыргыз ашканасынан мен мисалы мантыны жакшы көрөм, бул курдакты да жакшы көрөм, пловду жакшы көрөм. Ошол тамактар мага аябай жакты бул жерде. Анан лагманды да жакшы көрөм да. Көп айтсаңыз, бүгүн биз жасап жаткан курдагыбыз башка курдактардан эмнеси менен айырмаланат? Кандай айырмаланат? Мисалы, кадимки эле айылдагы курдактай эле же азыр айырмасы бар? Эмнеси менен сиздин курдагыңыз башка курдактан эмнеси менен айырмаланып турат? Биздин курдактын айырмасы биз мындай кандай кыргызча жол менен жасайлы деп атабыз. Накта. Нактасын. Эт менен чоң-чоң. Эми илгери, например, жайлоодо да, тоодо картошка болгон эмес. Накта кыргыздын курдагына картошка кошулбайт. Жапайы пияз кошулат, билесиңби аны. Анан койдун кабыргасы, чоң сөөк эттери кетет, ушундай сөөктүү эттери мененчи. Казанга курулган менен анан мындай бышыргандын разницасы бар да. Эми курдактардынчы кайсы эттен жасаган курдак өтө дамдуу болот? Койдун эти. Уйдун эти. Жок, ал уйдун эти бул кандай болот? Курдак жасаса болобу? Эми кандай десем, ал адамдарга жараша да, кандай жакса ошондой жасаса болот. Тоок этинен деле курдак жасаса болот. Тоок этинен да болот, да. Кимге кайсыл эт жакса, бирок нактасы кыргыздардыкы койдун этинен жасалат. Кабыргасы, сүлпети, майы, куйругу ушулар кетет. Зафар мырза, куйрукту эми бул жакка салалы. Эт менен бирге. Бул жакка. Мунун жанын сала беребиз. Биздин мистер Зафар жакшы эле туруп турбу? Жакшы, отлично. Жакшы, э? Пиязды бул жакка салды. Эми Зафар мырза, көк пиязды тура берсеңиз болот. Мунун кандай туралышы мындайдан туралат. Кыйгачынан узун-узун кылып турайсыз. Макул. Негизи Зафар Пакистанда жүргөндө ашканага аралаштырып тамак жасачыңыз белең? Мындай тамактарды аралашып жасап каласызбы кээде? Ооба, Пакистанда жүргөндө мен тамак жасоону анча билчү эмесмин. Бирок бул жерге келип анан тамак жасоо туура келди. Анткени бул жерде үй бүлөм жок болуп анан
тамак жаш керек болчу да ошол буякта биринчи үйрөндүм. Пакистандан Кыргызстанга келип. Анан мынакей сиз биздин ашпашыбыз айтканда туура эле турат атабы? Муну мындай эле кылабыз, кыйгачынан узунураак. Мындай кооз көрүнөт да, узун кылып турсаңыз. Мындай эле. Да, узун, мындай кыска эмес. Мындай кыйгачынан ошондо уштары шиш болуп кооз көрүнөт. Эми тамак бир гана даам эмес, ошо мындай кандай десем, приятно көрүнүш керек. Аппетитти ача тургандай. Зафар мырза, бизде кыргыздар менен пакистандыктардын мындай салт санаасы, тамак жасаган жагын кандай айырмасы барбы, жокпу? ооба, мурда мен жогору айтканымдай, бизде мисалы Пакистанда бизде анча эт кошулбайт тамактарда. Биз жогорок жашылчаларды колдонобуз. Салт сана кыргыздар менен пакистандыктардын салт сана жагынан айтсам, мисалы кыргыздар дагы буяка аябай мейман достор жакшы мейманчылык кылышат. Бизде Пакистанда дагы ошондой меймандарды аябай жакшы тосушат кыргыздардай. Бирок кичине айырмачылыктар бар. Мисалы бул жерде Кыргызстанда конокко барганда бул дасторкон биринчи даярдалат да. Бизде болсо биринчи эмес, коноктор келгенден кийин анан тамак келет. Дасторконду коноктор келгенден кийин жаясыздар. Ооба. Конок келгенде эле биринчи эмнени сиздер бересиздер аларга? Коноктор келгенде мисалы биринчи биз суусундуктарды беребиз. Андан кийин тамак беребиз, үчүнчүдөн биз чай беребиз да, сүт менен жасалган атайын чай. Бизде кыргыздарда актаган чай деген ошол да. Ооба. Бул жерде мисалы кыргыздар болсо чай менен тамакты чай менен тамак учурунда, тамак жеген учурунда чайны көбүрөөк ичет. Биз болсо андай чайды мисалы жөнөкөй чайды ичпейбиз. Биз сүт менен жасалган ошол чайны аягында ичебиз. Бул биздин акыркы суусундук болот тамактан кийин. Буга карасаңыз, туура турат биз. Туура эле ушундай. Дагы бир 2-3 өнөк турасаңыз ошондой болот. Жетет ошо. Пока жетет ошол. Мунун көк жагын аласыз, ак жагын турабайсыз. Узун кылып турасыз, мындай кыйгач кылып. Окей. Узун кыйгач. Бактурсун, мен бүгүн курдакты өзгөчө жасалган келип атат Зафар мырзабыз үчүн. Эгер каршы болбосоңуздар, кошсом ушуларды болобу? Жашылчаларды. Кайсы жашылчалар? Жашылчалар кызыл помидор кичинекей, кызыл пияз, көк пияз, калемпирди, эгер каптап. Мен каршы эмесмин, сиз Зафар, сиз менимче каршы эмес болсоңуз. Ооба, мен да каршы эмесмин. Калемпирлерди Пакистанда көп эле жесеңиздер керек, Ооба, биз Пакистанда көп эле жейбиз. Келиңиздер өзүбүз билгендей кылып, өзгөчө бир курдакты жасайын, Негизи кыргыздардын курдагына билесиздер да, помидор, көк пияз эмелер негизи кетпейт. Биз мындай жасалган үчүн кошуп коюп атабыз да. Баштай берели. Мен Зафар мырзабыз пиязды кандай турат? Жакшы турады. Эми буну алабыз. Эми кызыл пиязды жасалган үчүн арчып туруп тураш керек. Азыр мен тарелка берип коеюн астына. Зафар мырза, сиз буларды турай бериңиз, ортосунан бөлүп. Бул жанагы жасалган үчүн. Аласыз, мындайдан ортосунан бөлө бересиз. Мындай бөлө эле. Ушундай кылып турай бериңиз. Мен пока Могу бир эле пияз тураш керек. Дагы 2 пияз турайбы? Дагы бирөө турап коелу. Мындай стандартный болсо жакшы. Мен пока кызыл болгас перец турайбын. Зафар, айтсаңыз, бул Кыргызстанда жакында көчмөндөр оюну болуп өттү да. Ошо көчмөндөр оюнуна сиз пакистандык журналист катары катышкан экенсиз. Негизи ошо көчмөндөр оюну өтүшү жөнүндө айтып бересизби? Сиз Пакистан журналист катары сиздин
сиздин көз карашыңыз кандай көчмөндөр оюн туурасында? Ооба, бул эл аралык жактан аябай жакшы болду. Кыргызстанда экинчи жолу көчмөндөр оюндар уюштурулду. Быйыл болсо Пакистандан дагы 8 кишилик делегация келип анан катышты. Ар кандай оюндарда катышып, анан жакшылап катышып кетти делегация. Кичине оор болот. Көзүңүзгө пияз кирип атат окшойт. Ооба. Сиз эмес, менин да көзүмө кирип. Пакистандык делегацияда бул жакта сиз журналист катары коштоп жүргөн турбайсызбы? Ооба, мен как-то 3 сентябрда башталды. Мен 2 сентябрда тиякта болдум, эсиги болду. Чемпионатта. Анан ошол жерде көрүп, анан делегация менен учураштым ошол жерде. Анан алар деле аябай жакшы активный катышты, пакистандыктар дагы. Пакистандыктардын оюн билип алдыңызбы? Биздин көчмөндөр оюн туурасында пакистандык жөнөкөй теле көрүүчүлөр кандай ойдо болушат? Же жөнөкөй окурмандар алар жөнүндө маалыматыңыз барбы? Алар биздин көчмөндөр оюн жөнүндө, биздин Кыргызстан жөнүндө кандай ойдо болушат? Ооба, алар Кыргызстан ошол көчмөндөр оюндарына аябай кызыгышып кетишти. Аларга баары жакшы маана менен бул жерде катышып, анан көрүп кетишти алар дагы. Биз дагы бул жерден дагы Кыргызстанда жүргөн пакистандыктар, студенттер, бизнесмендер алар дагы барып тиякка катышып келишти да. Анан аларга дагы аябай кызыктуу болду бул оюндар. Андан башка Пакистанда Пакистандын ММКсында дагы Кыргызстанда ошол көчмөндөр оюндары боюнча маалымат берилди. Ар кайсы каналдар аркылуу. Сиз маалыматтарды жөнөтүп жаттыңыз, Пакистандын массалык маалымат каражаттарына, Ооба, мен дагы кичине маалымат бердим. Ошол жерде окумандарга ар кайсы гезиттерге маалымат менен камсыз кылынды ошол жерде. Куга карасаңыз, Зафар мырза помидорлор туура эле турадыбы? Туп-туура. Эми муну бул жака салыңыз. Зафар мырза. Мен пиязын карап көрбөстүм, пиязын туура эле тура. Бактырсың, бир аз чоң болуп калыптыр. Азыр мен анын кандай тураш жолун көрсөтөйүн да. Эми пиязды мындай тоголок кылып турайбыз. Мичке кылып. Бул жанагы жасалгалоого үстүнө коебуз. Тоголок кылып тураш керек турбайбы? Тоголок жукара. Зафар, сиз үйүңүздө негизи аялыңызга жардамдашып, тамакка аралашып каласызбы, бир аз пияз туурап үчүн? Ооба, мен үй бүлөмө жардам берип турам, тамак жасап. Канча баланын атасысыз? Канча балаңыз бар? Камтурда 2 кызым бар. Аларды менен сиздер үйдө кайсы тилде сүйлөшөсүздөр? Балдарыңыз менен урду тилинде же англис? Ооба, пакистандык урду тили менен сүйлөшөбүз үйдө. Англис тилинде болсо бир аз кээде биз мисалы балдар менен сүйлөшүп калабыз. Анткени алар мультфильмдерди англис тилинде көрүшөт. Англис тилинде англис тилинде, урду тилинде да өзү мультфильмдер барбы? Урду тилинде да бар, бирок көбүнчө биз англис тилинде көбүрөөк көрөбүз. Куда барсак? Ошондо экинчи пиязда турат. Экинчи пиязда турайбыз, 2 порция жасайбыз. Бул ингредиенттер бизге азыр бул кооздогу кетүүчү ингредиенттер туруп аткан. Муну пока азыр кооздогонго эле. Бактырсың, биз эмени баштай берсек болот. Казанды коюп, майды ысытып, Казанды коюп коелу. казанды коюп коебуз азыр. Куба, бул майды куябыз да, казанды. Казанды ысып калды, майды. Ушул баарын куя беремби? Жок, мунун жартысын куйсаңар болот. Жартысынан азыраак. Кез мен көрсөтүп коеюн. 3/3 бөлүгүн куябыз. Бисмилла. Ушунчасы болот. Эми май кызыгандан кийин этти куруйбуз. Эттен кийин пияздан кийин кайта куйрукту куруйбуз. Май кызыгандан кийин булар куруй баштайт турат. Биздин Зафар мырза өзү кол менен жасасын да, мен мындай айтып турайын. Зафар мырза, келиңиз анда сиз азыр курдак жасаганды биротолу үйрөнүп алыңыз да. Сиз түшүндүңүз да биздин ашпоочунун айткандарын, биринчи азыр ошондо этти коюп. Этти куруйсуз. Пияз.
пиязды қойсыз, андан кейін қайта құйрық, етті қойсыз. Бат эле жөнөкөй экен. Анын татымына жараша бул жакта биздин кара берис, кызыл берис туштарын кошуп алабыз. Зафар мырза, келиңиз биздин казаныбыз майыбыз такталганча жагымдуу музыка композиция болуп турайлы. Саламат Садыковдун аткаруусундагы Кыргыз жери деген музыканы угайлы. Макул. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда келиңиз. Саламат Садыковдун аткаруусундагы Кыргыз жери музыка композициясын биргеликте көрөлүк. Асман көкті чалқыған жерің сонун алады ата жұртты ақылман елің сонун алады арқарғынша жайнаған төрің сонун алады аққу сүзіп қалқыған көлің сонун алады көлің сонун алады көлің сонун алады еркін қырғыз еліне енші болған алады егемендүү жеринен кенчи болгон алады каркырадай желесен созо жүрөт алады кайда жүрсөм элесиң кошо жүрөт алады кошо жүрөт алады кошо жүрөт алады күнгүлү жайнаган түрүң сонун саймадан зарыңда түрдү кош күн түнү тынбай сайраган карегимди толтуруп карай берем кайрадан кагылайын алады караныңдан айланам караныңдан айланам караныңдан айланам кагылайын алады Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыковдун аткаруусунда Кыргыз жери деген музыка композицияны көрүп алдык. Кулла мырза, биз эми казаныбыз такталып калды окшойт майыбыз, Эми май ысып калгандан кийин койдун этин куруйбуз. Зафар мырза өзүңүз куруңуз. Биринчи азыр этти эле саласыз, куйрукту салбай турасыз. Андан кийин пияз салат. Зафар мырза өзү кол менен жасаган көрсүн деп атам да, кыргызча жасаган. Өзү көрүп, анан кийин өзү да жасап жегенге да. Кыргыз элинин улуттук куурдак тамагын даярдоо ыкмасы жаш суутетти майда туурап, пияз, сарымсак, көк калемпирди туурап алуу керек. Андан кийин казанга майды куюп, алгач этти салып, 10-15 мүнөттөй кууруп алабыз. Экинчи пиязды салып, бир аз куурулган соң, куйрукту салып кууруйбуз. Отту азайтып, калемпир, мурч, тузду салып, дымдап коебуз. 20 мүнөттөн кийин ачып, табактарга салып, дасторконго коебуз. Тамагыңыздар аш болсун. Мына эми биздин курдак даяр болду. Эми тарелка салып, коздоруну баштайлы да, бактырсын. Зафар мырза өзүңүз салыңыз эми. Салыңызчы. Жити дагы чыгып атат, жакын. Этин майын бирдей кылып саласыз. Жакшы жит чыгып атат. Жакыныраак коюп алыңыз. Нактап эле кыргыз ашканасынын жыттары чыгып атабы? Ооба. Салыңыз, тамшанып сала бериңиз болсо. Биринчи ортосуна үйүп салабыз. Эми бактырсын билесиңер, ресторанский вариант даярдап. Тез буга да салайын.
жартысын осы жаққа салып алыңыздар. Соғыстан да салып аламыз ба? Майынан дағы. Берсеңіз. Пияз менен салыңыздар. Қармап тұрыңыз. Так, қоздай тұрғандарыңыз бұл жаққа қоя аламыз. Соғыстан бір қойып, бұл бар. Қой. Бірақ көп аң. Қойылып кетпесін мейлі ма, майларын шығарып мұндай красиво. Мұндағы қойып беріңіз. Мен кішкене қойып қой, майы кішкене шығып. Көп шылқылдатпа. Көп шылқылдатпа. Көйле майды жақсы көрер бетті. Так, енді қоздойлы да. Қоздоғымыз, мұнакей. Қандай қозды екен көрсеңіз? Бірінші болгарский перестерді қапталына қойылы. Мұндайынан бар. Ошол азыр мен жасағанға қарап қоя бергіле. Бірінші жашыл болгарский перец. Айланасына жашына қалып. Мұндайынан қойырсың, мұндайынан. Да, мұндай жашыл жағын сыртты қарасып. Кездеген жағын емес, артыменен қойшы. Да, артыменен қойыңыздар. Енді тамақ бір ғана дайындау емес, мұндай көрініші да приятный болуш керек та, аппетитный. Тамақ көрініші де қаншалық жақсы болып тұрса, ошончолук жейгиликтүү да болады. Жейгиликтүү да болады. Ошол. Жақшылап көмектейбіз, көбірек еле. Бұл өзі полугоркий перец. Өте ачу емес, орточо. Зафар мырза, сіз қандайсыз ачуға жей бересіз бе? Ооба, ачуудағы жей берем. Ачууну негизи Пакистанда ачууну көрүп жейсиз. Бизде ооба. Келгілеріне құрдақ өз даяр болды. Зафар мырза тамақтан алыңыз. Бақ тұрсын тамақтан алыңыз ба? Сіз де тамақтан алыңыз, келіңіз. Зафар, келіңіз, осы істейіңіз. Мен дағы жегім келіп отады. Мен жетелем, бирок мен бүгін орозо қармап қойдым. Машалла. Нафыл орозо қармадым, ошон негизинде мен желбай қалам. Бирок мен алдын ала эгерде билсем, балки мен бүгін орозону қармабай телем да. Бүгін орныңыз қабыл болсын. Рахмат. Орныңыз қабыл болсын. Ләкин орныңызда келіңіз, мен осы істеп көрейін. Зафар мырза, атайын үшінтіп Пакистандан келіп бергеніңізге чоң рахмат. Жалпы эле Кыргыз журналистикасы менен Пакистан журналистикасынын алакасы мындан ары күч алып, биргеликте мыкты, жакшы макалаларды жазып жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Сиз орозо болгонуңузга байланыштуу биз сизге бүгүнкү курдакты салып берели, кечинде ооз ачканда барып жеп аласыз. Рахмат. Кубо мырза, сизге дагы аябай рахмат. Биздин атайын чет өлкөдөн келген колуңузга мыкты биздин улуттук курдак тамагыбызды жасап бергениңизге аябай биз көптөгөн ыраазычылыктарды билдиребиз. Биздин чет өлкөлүк коногубуз курдакты жасоо жолдон үйрөнүп алды го деп ойлойм. Албетте үйрөнүп алдыңызбы? Ооба, үйрөнүп алдым. Үй барып жасайсыз. Зафар мырза, сизге жактыбы биздин курдак? Ооба, аябай жакты. Ура! Открылся целый город развлечений Фан-Сити! Да, безграничные развлечения для всех возрастов теперь в Бишкек-парке. Собирай билетики с игровых автоматов, пополняй свою карту и получай щедрые подарки и бонусы. Больше развлечений, больше бонусов, больше подарков! Фан-Сити. Все для развлечения. Развлечения для всех. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен Ашпостун көрсөтүүсүнүн кыргыз тили күнүнө арналган чыгарылышы соңуна келип чыкты. Ал эми мен сиздер менен кийинки аптанын ушул күндөрүнө чейин коштошом. Амандыкта көрүшөлү, тамагыңыздар аш болсун, саламатта калыңыздар.